Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын коноктору депутаттар Канатбек Исаев жана Талант Мамытов. Кош келдиңиздер. Апта соңунда өзүңүздөр билгендей, экс-президент Алмазбек Атамбаев ушул аксы окуяларын эскерүү учурунда парламентке абдан катуу сын айтылды да. Ал эми депутаттар ушул сынды кандай кабыл алды? Эми ушул жогорку кеңеш Асылбек Жээнбековдун сөзүн эки кылбай, бастаса базат, турат десе турат, жат десе жатат деген мааниде сөз кылды. Эми жалпысынан, мен башынан жалпысынан сөз айтып кетсем, ушу айткан сөзү боюнча. Мен атайын кылдаттык менен башынан аягына чейин сөзүн угуп чыктым. Ушу сөзүндө жок эле дегенде бир 20дай калп сөзүн айтты да. Чындыкка дал келбеген, же болбосо өзү кылган нерселерди казыркы бийликке оодаруу бир аракет ачыктан ачык көрүнүп калды. Ошол эле жогорку кеңештин бүгүнкү күндө алсыздыгын, же болбосо бийликтин гана тапшырмасын аткарат деген бир мааниде сөзүн айтты. Айтканда дагы ал айткан ыплас бир сөз мен кайталагым да келбейт. Ал деңгээлге түшүп. Болгону айтайын дегеним, өзү жана айтып кеткендей 20дан ашык калп жана өзү кылган иш аракеттерди казыркы бийликке оодаруу аракети көрүндү дегендей, бул дагы өзү парламентти тизелетип, тизелетүү бир аракеттерин жүргүзгөн, бир топ депутаттарга иш козгогон мыйзамсыз, куугунтукка учуратып, ушул парламентти алсыз кылып, ушул өзү айткандай бас десе базып, тур десе тура тургандай аракет кылганда, эми ошол өзү кылган аракетти бүгүнкү бийликке келип оодарып атат да. Эгерде ушул парламент алсыз болсо, ал убакта президент Атамбаев казыркыдай болуп, бүгүнкү президент менен мамилеси бузула элек учур болчу. Ошол учурда эле Атамбаевдин кояй дегенине көнбөстөн ушул ТЭЦ боюнча комиссия түзүлүп, болгон Атамбаевдин бийлигинин былыгынын баары ачыкка чыгып, элибиздин баары көрдү, укту, канча деген 100 миллион деген долларлар мамлекетке зыян келтирилгеничи. Өкмөттү мына ачыктан ачык Атамбаев бир топ депутаттар өзү чакырып, койгула сапарды колдоп бергиле деген бир өтүнүчтөр болгон, сураныштар болгон, керек болсо кысымдар болгон. Болот Суйунбаевди каржы полициясына төрага кыла коюп, ал бир четинен кирише баштаган. Анын баары ишке ашпай, парламенттин депутаттары өзүнүн бир чечкиндүүлүгүн көрсөтүп, ушул чечкиндүү бир кадамдарга барып туруп, ушул жеп боюнча бир ийри коррупциялык бир көрүнүштөрдү ачыкка чыгарышты да. Эми ошого чычалап, бир 2 күн мурун жана сөздөрүн айтып атат деп. Негизи ушул көбүнчө ошо парламентке багыл асылганда, сын такканда экс-президент көбүнчө бул Асылбек Жээнбековдун ысымын көп айтат да. Өткөн жылы дагы 31 марттагы билдирүүсүндө ушул Асылбек Жээнбеков парламентте көзөмөлдөп калышы ыктымал, президенттин иниси кетиши керек депутаттыктан деген ойлорун айтты эле. Бул жылы дагы ошол кайталанды. Ушул парламенттин ичиндеги кырдаалды өзүңүз көрүп аткан, баалап аткан депутат катары эмне дер элеңиз? Ушул Асылбек Жээнбековдун фактары чын эле парламентте мындай бир көз карандысыз, же болбосо бирөөлөргө көз каранды болуп көрүнүп атышына бир таасир береби же бербейби? Рахмат, жакшы суроо болду. Асылбек Жээнбеков 120 депутат болсо, ошонун бир депутаты. Болгон жалгыз добушу бар. Калган 119 депутат мыйзамдын талаптарына ылайык өзү фракциялардын алкагында, өзүнүн депутаттык статус жөнүндө мыйзамдын алкагында жана өзүнүн шайлоочуларынын алкагында иш кылат. Жана ошолор мыйзамдын негизинде иш алып барат. Ошондуктан анын таасири бар. Анан бүгүнкү күнү ошол депутаттарды жетелеп атат деген сөз туура эмес. Себеп дегенде биз парламентте 6 фракция бар. Анын лидерлери бар. Мындайча айтканда, бүгүнкү күнү болуп аткан бардык аракеттерди ошол элди козутуу максатында
бир адамга шылтап эле анан ошону негиз кылып эптеп элдин көңүлүн башка жака бурдурайын деген ой болуп атат деген бааны берет элем да. Мына сиз дагы Атамбаевдин учурунда камалып чыктыңыз, анан кийин ошо көбүнчө ошол жанагы саясий куугунтук жөнүндө сөз болду да. Азыркы бийлик баягы саясий куугунтукту күчөтүп атат дегендейчи. Атамбаевди эми албетте баягы сындагандар абдан көп. Анын баягы лексиконуна асылгандар деле көп. Лексиконунда мындай сөздөр колдонбош керек, мамлекеттик ишмер, экс-президент деп айткандар көп да. Бирок ошол саясий куугунтуктар кайрадан мисалы ошол эле Атамбаевдин жанагы шакирттерине, жан жөкөрлөрүнө, Атамбаевдин учурунда иштеген таасирдүү адамдардын ишин тергөөдө ошол адилеттүү мындай кароо болуш үчүн, эл ишенип бул саясий куугунтук эмес деп мындай эл кабыл алыш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Мен жанагы биринчиден бул сиздин сурооңузга жооп берерден мурун жанагы биринчи суроого жооп дагы толуктоо кылып койсом. Атамбаев айтты, ошол парламент бар Асылбек Жээнбековдун сөзү менен гана иш жүргүзүп калды деген мааниде айтты да турабы. Анан бул далил катары эле андай эмес экенин бир мисал менен келтирсем да. Мына Талант мырза менен кошо биз 5-чи чакырылышта эле жана ушул 6-чы чакырылышта Атамбаевди бийликтин туу чокусунда президент болуп турганда сындаганга эркибиз жетчи. Ал айткандай дегендей кылбаганга биздин эркибиз жетчи. Аны эл күбө болуп турат. Ал эми ушу президенттен коркпой атып анан кийин президенттин башка президенттин инисинен коркмок болот мисалычы. Ошо президенттен коркпой ошол убакта конституцияга, башка мыйзамдарга, ошол эле Кыргызгаздын сатылышына каршы добуш берип атып, президенттен коркпостон, Атамбаевден коркпостон. Ачык борбор трибунада мына Талант мырза да сындачы, биз да чыгып ачыктан ачык ушу узурпация аракеттерин ачыкка чыгарып эле айтканбыз. Соттун үстүнөн үстөмдүк кылып атканын, мыйзамсыз иштерди жасап атканын, мыйзамсыз куугунтук жүргүзүп атканын президент болуп турганда эле коркпой айтканбыз да. Ошо президенттен коркпой туруп, анан бир президенттин башка президент инисинен коркуп, ошо инисинин жетеги менен басып калмак белек. Бул далил катары эле айтып атабыз да. Ал эми жана экинчи суроону айтып атасыз. Ооба, азыр эл ишениш үчүн биз мына жогорку кеңеш дагы өзүнүн аракетин жүргүзүп, соттор ачык айкын элге толук маалымат жеткирип, ишти ошондой жүргүзүш керек да. Анткени мына жеп боюнча эле жогорку кеңештин комиссиясы иштегенде бир топ коррупциялык көрүнүштөр ачыкка чыкты. Мисалы, ат иш боюнча же болсо ошол эсептөө палатасынын төрагасы, тергөөчүлөр, УКМКнын кызматкерлери айтып атканда так даана фактылар менен айтып атышты да. Мисалы, ошол эле жепти долбоорун ишке ашыра турган Сапар Исаковдор мисалы өзүнүн арк баасы канча эле десе айта алышпайт. Биз дүңүнөн сүйлөшкөнбүз депчи. Эми үйдү сала турган болсоң да дүңүнөн сүйлөшсөң, бир чарчы метри канчага курулат деп сүйлөшүп туруп 400төн өзүнүн аркы болсо анан макул 450дөн куруп бер деп сүйлөшөсүң да. Анан 386 миллион долларга сүйлөшүп аткан нерсени 200 турабы, 250 турабы, 300 турабы Кытайларга канчага айланып атат ал өзү. Кытайлар канча киреше табат экен деп бир кызыгып бастан ушундай дүңүнөн сүйлөштүк дейт. Эмне себептен? Анткени жанагы жей турган 200 миллионун жашырыш керек болчу. Сөзүн ачык эле. Мамлекеттин мүлкүнө, мамлекеттин каражатына, мындайча айтканда элдин каражатына ушундай бир мамиле кылган бул кылмыш болбой эмне анан. Ошол себептен мен ойлойм, башка да коррупциялык иштер менен ушундай ачыктык болуш керек. Элдер даана көрүш керек. Мисалы, башка саясатчылардыкын ушул Атамбаевдин убагында соттолуп атканда соттун баарын жабып, баарын жашыруун, тергөөнүн жашыруун кылып сотторду жабык ишкылыктын артында жазап атышты да соттордун баарын. Бир эле телефон менен сүйлөшкөн үчүн, бир ниет үчүн эле соттолуп кетип атышты да. Бир кылмыш аракеттери жок. Эми аны Кудай буйрса, мына сот адилеттүүлүк, акыйкат чечимдер чыгарып, алар четинен кайра акталып чыгып кетип атышат сыртка. Ал эми азыр айтып кеткенде, сиз жана сурооңузга дагы бир жолу кайталап койсом, азыркы учурда соттолуп аткан, коррупция бир нерсе менен соттолуп аткан адамдардын иштеринин баары ачык болуш керек. 5 эсе, 4 эсе кымбат эмелер, беренелер бар экен да. 4-5 эсе, пайыз эмес, 20%, 30% эмес. Ошонун баары эл жете турган болсо, элде дагы эч бир мындай күмөн калбай тургандай кылыш керек.
баягы эле саясий бир куугунтуктун арты менен булар соттолуп атат деген бир күмөн болбош керек, шек жаралбаш керек элде. Демек элде толук маалымат болуш керек. Ошол маселеге мен кошумча алып кетким келет. Жанакы Атамбаев айтпадыбы, азыр саткындардын заманы орноду депчи. Мен жооп катары айтат элем да, эмнени эксең ошону аласың деп. Алмаз Шаршенович канча деген адамдарды өзү сатып кетти. Бул апрель революциясынан кийин нечендеген адамдар тикесинен тик туруп, өмүрүн тобокелге салып, ошол революцияны жасады. Ошол революцияны жасаган элдин үмүтүн да актаган жок. Революция жасаган жанында жүргөн адамдар бүгүн кай жакта. Ошол эле жанакы айта келсек, Бектур Асанов, Кубан Кадыров, Текебаевдарга чейин, Роза Отунбаеваны болсо борбордук аянтта туруп, сени эч ким шайлаган эмес, сен самозванкасың дегенге чейин барды. Бул саткындык эмеспи? Эмне үчүн өзүнүн жасаган иштерин жанакы көрбөйт да, анан кийин бүгүнкү күнү азыркы ошол парламентке жана башкаларга таңбалайт. Мына саткындуулук ошондо турат. Ал бул маселени өзүнөн көрүш керек. Мындан сырткары анысы аз келгенсип, бирле жанакы ал адамдарды эмес, акыйкатты сүйлөгөн, адилеттүү маселени көтөргөн депутаттардын баардыгын оозун жаап, абакка салбады беле. Анын ичинде мына Кумтор маселесин бирден бир биз көтөрүп чыкканбыз. Кумторго адвокат болуп ошол жерде баардык фракциянын лидерлерин чакырып көтөрбөгүлө деп чыгарганы биз далил катары айтып бере алабыз. Бүгүнкү кече күнү выступлениесинде Кумтор жөнүндө маселе көтөрөт. Эмне үчүн өзүң бийликте отурганда ушул маселеди иш жүзүнө ашырган жоксуң деген суроо туулат. Ошол себептен кантип ошол нерселерди актаарын билбестен ар кандай аракеттерге барып, элдин башын айлантып, мындайча айтканда эл кагушууга алып барууга аракет жасап аткандыгы биз ачыгын эле көрүп атабыз. Бирок бунун баардыгы эл үчүн эмес, эл үчүн жасаса, мына апрель революциясынан кийин бул жасаш керек эле. 6 жыл мөөнөттү эмнеге кетирди? Куугунтуктаганга, жанакы жакындарын колдоп, ошолордун байышына жана өз бийлигин бекемдеп, ошонун үзүрүн көргөнгө гана жумшады. Бирок демократияны, чыныгы демократияны өнүктүрүп, экономиканы өнүктүрүп, элди астага сүрөөгүнү биз байкаган жокпуз. Мына азыркы бүт ошол фактылар Атамбаев учурунда болгон фактылар. Биз аны тиешелүү баа берип, бүгүнкү күнү чечим чыгарышыбыз керек. Мына ошол жөнүндө биз ачык айткан чыккан позициябызга Атамбаевдин айтып аткан сын пикири болуп атат. Эми чынында Атамбаевдин айткандары боюнча аларга жооп катуу эле кескин эле болуп атат окшойт. Атамбаев баягы өзү күнөөлүү, өзү көптөгөн баягы коррупциялык иштерге жол берген депчи. Анан ошондо мындай бир логикалык бир суроо пайда болот да, Канат Кедейканович, эмне үчүн Атамбаев камалбайт деген? Андай болсо. Эгерде мына азыр 10 деген жогорку кызматты ээлеген адамдар бүгүнкү күндө тергөө иштери жүргүзүп атат, үстүнөн кээ биркилердин иштери сотко ашырылды. Ошолор көрсөтмөлөрүн берсе, тергөө амалдары менен дагы Атамбаевдин ушул иштерге тиешеси бар экендиктери толук такталса, албетте жоопкерчиликке тартылыш керек. Эмне себептен бир тоок бир кой урдагандар жоопкерчиликке тартылат дагы, ал эми мамлекетти 5-6 жылдын ичинде 2,5 миллиард АКШ долларынан ашык карызга батырган, анын ичинен жок эле дегенде бир 500 миллион урдап алган адам камалбаш керек. Сөзсүз түрдө ал коррупциялык иш эле эмес. Мыйзамсыз адамды эркинен ажыратсаң, тергөөчү эле 5-6 жылга эркинен ажыратылыш керек. Мунаны Талант мырза жакшы билет, мурунку прокурор кызматкери. Тергөөчү. Ал эми президент башы менен өзү мына тиги Акаевди күнөөлөп атпайбы? Аксы окуясына дейт. Премьер-министр же болсо ошол ички иштер министрлиги президенттин буйругу жок ок чыгара албайт эле эл тарапка дейт. Өзү мойнолуп атат.
Атамбаевдин буйругусуз бир дагы оппозициялык көз караштагы адамга иш козголгон эмес да. Жалаң карап көрсөңөр, камалгандар, иш козголгондор баардыгы Атамбаевга сын пикир айткандар. Бирок эми ошо канча окуялар болуп кетсе дагы, кандай тирешүүлөр болуп атса дагы, мына кандай болгон учурда дагы мамлекетте ушул стабилдүүлүк өтө маанилүү. Ушул азыркы президент менен мурдагы президент бир ынтымакка келип, жанагы сот иштерин болсо адилеттүү чечип туруп эле, саясий солку кырдаалга жол бербей, мындан ары өнүп кетсек, стабилдүү, тынч жол менен өнүп кетсек деген дагы пикирлер айтылып атат да. Буга кандай карайсыз? Бүгүнкү ошол жанагы элди жана ушундай митингге чакырып жаткан, козголууга чакырып жаткан бул азыркы президент Сооронбай Башарович эмес. Бул экс-президент Алмаз Шаршенович. Кечеги өзүнүн жанагы расмий билдирүүсүндө дагы ушул нерсеге кыйтып айтып кетти. Эгерде ушул баардык нерсени жасап, жөн эле ошол жерде жөн эле жатса, саясий мындай коомдук иштер менен алек болсо, анда маселе жок эле. Биз билишибизче, мына азыркы болуп аткан иштери боюнча жанагы ири долбоорлордон фактылар чыгып атпайбы? Мына бир эле Бишкек ТЭЦтен 111 миллион доллар чыкты. Бул 7,5 миллиард сомдон ашык бир долбоордон. Ал эми ошол эле учурда мына музейден жана альтернативный жол түндүк түштүк жолунан, мындан сырткары жанагы Датка Кемин проектисинен бул жерден дагы бир топ фактылар чыгат. Мына ошондон астына ала бул опережать этип чыгарып аткан аракети деп биз баалайбыз. Менимче азыркы прокуратура органдары акыркы ошол жеп боюнча берген маалыматына караганда, алар материалдар өзүнчө бөлүнүп алынды. Бул фактылар боюнча деп айтты. Бүгүнкү күнү президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиги жөнүндө мыйзамдын талаптарына ылайык ал кол тийбестүүлүккө ээ. Албетте, мыйзам талаптарына ылайык аны бүгүнкү шартта тартууга ар кандай жоопкерчиликке тартууга ар кандай талаш тартыштарды жаратышы мүмкүн. Бирок биз ошол мыйзамга депутаттардын сунушу менен өзгөрүүлөрдү киргиздик. Мына ошол мыйзамга тереңирээк токтолуп кетким келет. Кыргызстандын тарыхында эки революция эмне үчүн болду? Бирден бир себеби ошол мыйзам. Ал мыйзамда экс-президент кол тийбестикке ээ. Ал кылмыш жоопкерчиликтен таптакыр тартылбайт деп бекитилген. Мына ошол кол тийбестикке ишенип, бардык буга чейинки президенттер ар кандай арам ыплас иштерге барып жүрүшкөн. Мыйзамдарды бузуп, каалагандай адамдарын камашып. Биз жаңы мыйзам долбоору менен кандай өзгөчөлүктөр кирип атат? Азыркы мыйзам долбоордо ошол кол тийбестик таптакыр алынып салып атат. Эгерде коррупциялык иштерге аралашкан болсо, бул фактылар далилденген болсо, кайсы учурда болсун, ал экс-президент болгондон кийин ал жоопкерчиликке тартылат деген мыйзам кабылданып атат. Мен бул жерде чынында азыркы президент Сооронбай Башаровичтин ушундай принципиалдуу позициясына чоң баа берет элем да. Эгерде мен дагы ошондой коррупциялык иштерге аралашкан болсом, эгер ошондой мыйзамсыз иштерди жасаган болсом, мен дагы бармын ичинде деп айтып атат. Мен дагы ошол жоопкерчиликке тартканга макулмун деп айтып атат. Мына ушундай айткан позициясы негизинде мыйзамдын алдында бардыгы бирдей болуш керек деген позиция менен бүгүнкү күндө жогорку кеңеш дагы, азыркы президент дагы жана бардык ушул позицияны карманып, ушул мыйзамды кабыл алып атабыз. Мен ойлойм, бул мыйзам кабыл алышы менен ар бир президент ойлонот. Эртеңки күнү баары бир жооп бериш керек болот, эгер мыйзамсыз аракеттер жасаган болсо. Биринчиден ушул нерселерди бардыгын
биз аз анализдеп 2 окуудан кабыл алдык, акыркы окуусу калды. Ушул окуудан өткөндөн кийин, акыркы жогорку кеңештин окуусунан өткөндөн кийин бардык ушул мыйзамдын талаптарына, ушул айтылган мыйзам талаптарына иштейт. Экс-президенттерден, азыркы экс-президенттерден жана кийинки боло турган экс-президенттерден кол тийбестүүлүк алынат. Ушул эле суроого сиз жооп берип койсоңуз, чынында эле мындай лидерлер, саясатчылар ушундай учурда бири-бири менен сүйлөшүп алып, стабилдүүлүк үчүн мындай ынтымакка келиши керекпи, же болбосо ушундай бирөө оппозицияда, бирөө бийлик тарапта болуп талаш тартышты кандай багытта улантыш керек? Мамлекеттин мындан аркы стабилдүүлүгү кандай болот? Эгерде бир эки саясий күч, эки бир өнүгүүнүн бир альтернативалык бир жолдорун сунуш кылып турса, ана мамлекеттин өнүгүүсү үчүн биз да талап кылат элек. Келе бириккиле дагы экөөнүн бир компромисстик бир вариантын алып чыгып, мамлекетти өнүгүүгө алып барыла деп. Ал эми бүгүнкү күндө биз эмнени көрүп турабыз? Коррупцияга баштан аягына чейин баткан, өзү президент башы менен ушул мыйзамсыз иштердин баарына жол берген президент жана ошол иштердин баарын ачыкка чыгарып аткан бүгүнкү президент экөө элдешкени кантип болсун? Мисалы, эл эмне дейт? Атамбаевдин канча деген, 10 деген саясатчыларды мыйзамсыз эркин ажыратып, аларды канча деген жылдарга жасалма иштер менен кестиртип, канча деген бир эле долбоордон 100 миллион долларлык жеген, ичкен факттар ачыкка чыгып атса, бүгүн кантип Сооронбай Шарипович ошол президент менен элдешке барат. Экинчиден, ооба, мамлекеттин туруктуулугу, өнүгүүсү биринчи орунда турат. Бирок мен ачык расмий билдирүү жасап коем, Атамбаевдин артынан ээчий турган калың эл да жок. Анткени Атамбаевдин ким экенин элге белгилүү болуп калды. Канча деген долбоорлордон, ири долбоорлордон канча деген акчаларды жегенин, канча деген мыйзамсыз иштерди жасагандарын бар четтен ачыкка чыгып атат. Демек, ал жанагы уурдаган, арам жол менен тапкан акчаларын тараткан күнү дагы эл бүгүнкү күндө акты карадан ажыратууну өзү билип калды. Ошол себептен мына азыр көрдүк, 5000 киши чогултам деген, анан 3000 киши чогултам деген, мына канча киши чогултканын, кандай жол менен алар келгендиги, дагы канча деген күчтөр мына бүгүнкү күндө биз кармап турабыз. Мисалы айтып атабыз, кой, сабырла, мамлекетти тартип бузбагыла деп. Же болсо, ушунча кыргыздын ырыскысын жеген адамдар эмне жоопкерчиликке тартылбайт деп бизге эле талап коюп атат. Мисалы, эмне себептен тиги Акаев айтып атат, кайсы акчасына Рублевкадан үй салды, ал мага ошон ишкер эмес эле деп. Эгерде чындап эле ушундай ири ишкер боло турган болсо, Атамбаев далилдеп берсин. Турциядан бизнесин бар эле деп, кайсы жылдары банктар аркылуу канча миллион доллар келгенин, ушунчалык эле ири ишкер болсо, президент болуп турганда үйүн карагылачы. 10-жылдагы жанагы үйүнөн 6 апрелде алып кетип атканда үйүн кебетесин карагыла. Мына журналисттер ачык эле айтып атат, мына эмеректерин эле карагыла дейт, мындай анча бай деле адамдын эмеси, көрүнбөйт иштегенси деп. Андан кийин эле мына президент болгондон кийин эле хан сарай куруп эле ири ишкер болуп чыгып калбады беле. Ири ишкер боло турган болсо, кана фабрика, заводдор иштеп канча салык төлөгөн, эмне продукция чыгарган маалым бербейби? Коррупциялык иш менен ошондо эле алган завод фабрикасын бул сатып отуруп ушул күнгө чейин келди да. Президент болгондо эле байып жатып калды. Эми туура сиз экөөңүздөр Атамбаевди мурдатан бери 5-чи чакырылыш башталгандан бери сындап келаткан саясатчысыздар. Бирок ошол эле учурда баягы Атамбаевдин учурунда чын эле жанагы энергетикалык көз карандысызга жеткенбиз, чоң ири долбоорлор башталган, Атамбаевдин баягы оң жактары да болгон, жакшы иштери да болгон деп төраганын сөзүндө да бүгүн белгиленип кетпедиби бир сүйлөө менен? Бул жагы кандай болот? Эң туура суроо бердиңиз. Албетте, мамлекет болгондон кийин, мамлекет башчы болгондон кийин 6 миллион адам болгондон албетте иштер болуп турат. Bunday iri dolboрлор буга чейин болгон, bundan кийин да болот. Туура айтыш керек. Жакшы жасалган иштер болду. Бул Датка Кемин проектиси иш жүзүнө ашты. Түндүк түштүк альтернативдик жол. Ошондой эле таза, ачык айкын шайлоо принциптерин орнотуу. Мына ошого окшогон жакшы иштер болду. Бирок армияны күчтөндүрдү. Бирок ошол эле учурда
негизги маселе болгон ошо экономикалык тармакта жанакы ири долбоорлордун баардыгы 3-төн 1 урдалып кетип атпайбы? Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубуз ушуну менен соңуна чыкты. Биздин бүгүнкү студиябыздын коноктору депутаттар Канатбек Исаев жана Талант Мамытов болду. Саламатта калыңыздар.